Эгер менин аманатыйымда Камчыбек Ташиев менен Мадумаров койгондо мен борбордук аянтта чыгып туруп өткөрүп берет элем, мына мен кеттим деп. Бирок менин катарымда бүгүн 10 жыл мамлекетти талап тоногондор чыкты да мен ошолор менен күрөшкөн болчумун. Мен ошол 17 000 элимдин добушун ар бирин коргонго милдеттүү болуп атам. Себеби мен бүгүн мыйзамдын чегинде коргоп бербесем, алар эртең ак үйдүн алдына чыгып коргошу мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына бүгүн ушул прокурорлор коргоп аткан кандидаттын бир нече осолору, бир нече мүлктөрү салык декларациясында көрсөтүлгөн эмес деген маалымат бар. Текшериңиз анда. Булар кантип байып, элди кантип сатып алып, шайлоо комиссиясын, операторларды, бир тууган инисин айыл өкмөт башчы коюп алып, админресурс колдонуп, элибизди колунан жетелеп келип шайлайсың дегенге видеолорду көрсөтүп койдук. Дагы кандай далил керек? Эгер бүгүнкү күндөгү действующий депутатты бүгүн ушинтип прокурорлор кысымга алып аткан болсо, звонок кылып аткан болсо, анда карапайым элди булар кандай кылып мамиле кылып атат?